Эгерде үйүңүздүн крышасы тешилип, шифрдан суу агып жаткан болсо, кыжалат болбоңуз. Бул видеону акырына чейин көрүп, сактап алып жасап көрүңүз. Оп-оңой көп акча кетпейт. Буга бизге бензин керек болот, пенопласт жана резина керек болот. Бензинди алабыз, бензинге пенопластты майдалап туруп салып алабыз. Химиялык реакция жүрүп атат бул жерде. Бир аз убакыт керек болот, күтө турабыз. Мына ушундай масса пайда болду. Мындан да күчтүүрөөк болуш үчүн биз кесип даярдалган резинаны үстүнө салабыз. Дагы күтө турабыз. Мына көрдүңүздөрбү, ушундай ремонт үчүн керек болгон клей пайда болду. Эми буну кирпичтен бассейн жасап текшерип көрөбүз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай суу эч кандай агып кеткен жок. Биз жасап алган клей өтө сонун, прочный болду. Эми тешилип калган шифрди жакшылап тазалап алабыз, кургатып алабыз. Андан кийин металлический сеткадан коюп туруп, клейден сыйпайбыз. Мына көрдүңүздөрбү? Эч кандай жамгыр, суу өткөрбөйт. Мына ушинтип эле үй шартында жыртылган, тешилген шифрларыңызды жамап алсаңыз болот. Ушундай клейди жасап. Видео пайдалуу болсо мага катталып, жүрөкчөнү басканды унутпаңыз.